Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay Жаңылыктар YouTube kanalı kattaloççuları. Amansızdarбы? Barыңыздарга үй билеңиздерге тынчтык, амандык, береке болсун. Урматтуу Kadamjay шаарыбыздын тургундары жана меймандары, сиздерге бир сонун жаңылыкты тартуулайын деп чечтим бүгүн. Азыркы 21-кылымда бардык эле инсандардын колунда телефон деген нерсе бар. Интернет, ноутбук, телефон, ар нерсени колдонобуз. Ошонун ичинен көпчүлүк инсандар өздөрүгө шаар айылдардагы магазиндерди телефондордо эле көрүп бардык нерсени сатып алаткан учуру. Булардын кандай десеңиздер, AliExpress, Озон, ушундай интернет магазиндерден бардык буюмдарды сатып алып атышат. Ошону кээ бир жакшы инсандарыбыз, ишкерлерибиз оңойлоштуруп, өзүбүзгө жеңил болсун үчүн, ар бирибиз интернетке кирип, заказ кылып жүрбөстүк үчүн бир жерге чогултуруп, ошо менин артымда мына көрүнүп турат азыр. Ошо интернет магазин ачып коюшту. Сиздер AliExpress'тен же болбосо интернет магазинден издеген бардык буюмуңуздарды бир жерден тапсаңыздар болот. Анын үчүн сиздер мына Kadamjay шаарыбыздын борборуга, РСК банктын жаныга жана Почта Телекомдун жаныга келишиңиздер керек. Мен азыр сиздерге ориентирлер айтып өтөйүн. Бул жактан вокзалдан келесиздер. Момун ата элита ашканасы менен басып РСК банктын жаныга келип туруп, мына мурдагы ошо райстатка кеткен жерге келесиздер, мына магазинге. Бул жагыда болсо северный жактан келесиздер. Мына Телеком, KG Print, бул жагы Жаштык кинотеатры. Ушул жерге келип, Айша 1000 мелочей, 1000 түркүн буюмдар магазиниге кирип келесиздер. Оңой эле, мына жерден эле таап каласыздар. Бул жерде жана айтып өткөндөй интернеттеги бардык нерсени тапсаңыздар болот. Азыр ичкериге кирип, баарына бирме-бир таныштырганга аракет кылам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ичинде ушундай жык жыйма болгон товарлар, жана айтып кеткендей интернеттеги бардык буюмдарды бир эле жерден алсаңыздар болот. Азыр толук бир катар көрсөтөйлү, анан бир токтолгонго аракет кылабыз.
Mineki hurmatly görüşçüler, bir qatar görüp çıktığınızlar. Biroq bul jerde köpçülük buyumlar жаңы bolgondygydan uşulardy kantip koldanat, kanday bolsa жақсы iş beret, ошондой суроолор менен бул жер нээсиге кайрылдык. Bir эки жаңылыктарды сиздерге мындай обзор кылып көрсөтүп берели. İşleş жолдоруну, колдонуш жолдоруну чындыгында эле дүйнөлүк интернет магазиндеги бул буюмдар көпчүлүгү бизге жаңылык. Мына көрсөңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул кондиционер. Ушуну колдонуш жолдорун айтып бериң. Мына жерден жандырат. Мына жагынан ысык шамал айдайт. Кышында дагы иштетсе болот. А бул жери суук шамал айдайт. 3 эмеде иштейт. Бул эң күчтүү шамал айдайт. Режимде. Бул пасыраак, бул эң кичинеси. Андан баса шамал келет да? Светильник болуп иштейт. Мындан баса айланып иштейт. Вентилятор. Эки жака. Анан аркасына суу куюп коет мына жерге. Мына жерде суу куюп кое турган жери бар. Анага болсо сууду куюп, морозильникке салып, муз кылып салып койсо, дагынан суугураак шамал айдайт. Кондиционер экен да? Анан мына жерди басып койсо, суу куйгандан кийин воздухту тазалап турат. Увлажнитель. Увлажнитель воздух. Ошол мына кышында дагы иштете бересиздер, азыркы убакта дагы иштесе болот. Бул азыркы ушул жерде баасы канча? Баасы 5200 сомго болот. Жакшы. Бул жерде жаңылыктар кухняга тиешелүү буюмдар экен. Буларды айтып берсеңиз. Булар органайзер. Мына жага күрүч салса болот, маш лояларды салып бөлүп салып коет. Мына жерден керегине басса, мынага түшөт. Ушуну жанынан салып иштете берсе болот. Бунусу 2,5 миң турат, чоңураак, объем. Дагы ушундай түрү бар. Бул болсо кичинесинен ушундай эле кичине размеринде. Бул жерге күрүч, лоя, маш, переловка, горох, ошо гречкаларды салып койсо болот. Салафан пакетке салып, куртатпай, ушуга салып сактасаңыздар жакшы болот. Мына жерин бассаңыз түшөт, керегине басып салып, иштете берсеңиз болот. Буларга 1 килограммдан батат. Мынасы 2 килограммдан. Ыңгайлуу экен. Ичиндегисин дагы каалагандай кылып, мисалы мынаны алып койсо, ичине көбүрөөк батат. Өзү ошентип чоңойто алса болот. Bunun bası kança dediniz? Bası bu 1600 som, çoğunluğu bolsa 2500 som. 2500 som. Урматтуу көрүүчүлөр, мунабу эмне экен деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Бул азыркы кездеги мөмө жемиш бышып турган учурда, же болбосо жайлоодогу энелерибиз, жеңелерибиз курут не кылсаңыздар болот, кургатсаңыздар болот. Бар жогу сетка менен тосулган чымчыктан, чымын чиркейден сакталып, ушу жерде күнгө илип коесуздар, кечап кирип коесуздар, бат куруйт. Өтө сонун болуп, алма как, шапталы как дейсизби, өрүк дейсизби, жайып, ушу жерге курутуп алсаңыздар болот. Жайлоодогу энелерибиз, эжелерибиз курутту ушуда кургатсаңыздар, эч кандай бир экологически таза болуп, жакшы кургайт. Мынакей алды жагы ачылат, сеткасы менен, замогу менен. Өтө жакшы нерсе. Алыңыздар, ушул жерге келип алыңыздар. Булар болсо светильниктер. Мына азыркы жаңы чыккан заманбап светильник. Сенсорный экен, кол тийсе эле. Кол тийсе жанат, зарядка сайып коет. Башка светке алмаштырыш үчүн ушуну эле басса башка светке романтичный. Азыр мына жер жарык болгонуга жакшы чыкпайт да, өзү кечке свет өчкөндө жакшына болот. Пульту дагы бар. Дагы бизде мындай түрү бар. Азыр бул зарядта турат. Мынасыны сайса потолокко жанат. И плюс Bluetooth уланат, жандырып, телефонго улап туруп эле музыка коюп, үйүңүзгө дагы алсаңыз болот, же ишканаларга дагы майрамдарда жандырып иштетсе болот. Урматтуу жаш жубайлар, жаңы үйлөнгөндөр, ушу силерге өтө керек экен. Мынакей. Потолокторго чейин романтика. Ошондой эле дагы мындай түрү бар. Бул болсо заряд кармайт. Жайлоого чыгасыз, любой жерге зарядтап алып барсаңыз болот. Бул дагы ошондой эле жанат. Детский комнаталарга жакшы экен, комнатага дагы коюп койсо болот. Мына жерден жандырып иштете берет. Ушундай түрү бар. Бул потолокко жанат. Мынаны сайып койгондо потолокко жылдыз болуп тең. Жылдыз жана бир айы бар. Буларды баасы канча баалары? Баасы 500 сом турат. Бардыгынга? Жок, мына 500 сом, бул 900 сом. Мыналар 700дөн. Бул болсо 1200 сом. Жакшы экен, колго жеңил экен, алса болот экен.
Дагы мындай бизге дагы светильниктин ушундай түрү келген. Бул болсо мындай сайганыңызда жанбайт. Кол тийгизип жанын иштеген иштебегенин текшеребиз. Кечке свет өчкөндө өзү автоматически жанып калат. А күндүзү сайылып турса дагы жанбайт, иштебейт. Светиңизге эконом. Бизде дагы ушундай буюм бар. Бул ичине мила куюп, например, кымбатыраак МВдин же Фаберликтин миласын иштетсеңиз, жарымын мила кылып, жарымынга суу куюп, мындай бассаңыз чыгат. Удобный. Колго алып ого ишкап жүрбөйт экен да. Ооба, ушундай эле басса өзү чыгарып берет. Бул кухняга өтө керектүү экен. Дагы мындай түрү бар. Бул кранга илип коет дагы. Алып губка салгыч да, губкасын салып коет. Дагы бизде мындайлар бар. Булар шамат өткүч. Мынтип кранга илип коет. Тамак калдыктарыны, шаманы. Дагы мындай түрү бар. Бул чекесине коюп коет бурчка. Рекламада өзү присоскасы менен кармап калат. Дагы мындай түрү бар. Раковинанын чекесиге коюп коет, губка салып коет. Сыргып тура берет. Дагы арзаныраактан десе, элдердин чонтоюга жеңилирээк болсун деп ушундай түрү бар. Муну нерсеңиз азыр өтө керек, күндөрдө керек. Азыркы күндөрдө мындай банканы парить эткенге 3 банканы сразу коюп парить эткенге. Казанга, сууду кайнаттырып. Казанга кайрылдырды. Бизде дагы губканын түрлөрү бар. Булар болсо казан жууганга, наждак губка, казан жууганга аябай ыңгайлуу. Дагы мындай губка келди. Бул болсо чайнектин ичинде саргарып кеткендерди же раковинанын ичинде саргаргандарды, ваннаңыз ичинде саргарганды жууганга антибактериалдуу жакшы чыгат. 40 сомдон баасы дагы арзан. Дагы бизде булар идиш жууганга мындай түрү дагы бар. Дагы бизде жаңы келген түрү өзү мындай кичине эле көрүнөт, бирок сууга салганда чоң губка болуп калат. Көпкө дагы жетет. Булар болсо казан кырганга. Мыналар бар, булар килемдеги чачтарды топтогонго аябай жакшы экен. Кийимдин тилегөндөргө дагы жакшы. Дагы бизде көпчүлүгү түшүнбөйт мындай нерсе бар. Бул ар бир үйгө керектүү. Холодильникке эле пленкасын алып салып коесуз. Пленкасын алгандан кийин 6 айга чейин кармап берет. 6 ай холодильниктин ичиндеги жыттарды бириниге бирин өткөрбөй турат. Жагымсыз жыттарды алып алабы? Ошондой. Мына эң керектүү ушул экен, алыңыздар. Жөн эле салафанын алып туруп, холодильникке эле сап коет экен да. Эчтеке улабайт, башка кылбайт. Эч нерсе кылбайт, жөн эле. 6 айга чейин жагымсыз жытты тартып алат өзүгө. Өтө жакшы экен. Дагы бизде мындай нерсе бар. Бул холодильниктин ичиге тизекке салганда мындай эле нерсе. Буну ошо салган нерсеңиздин, например, азыр дарбыз пышкан мезгил, дарбыздардын бетине жаап, же касада, пиалада бирдеке койгонуңузда бетин жаап салып коесуз. Мынасы бар, буну холодильниктиңизге жабыштырып туруп, пакетикти ичиге салып койсоңуз, мына жерден ала бере салганга ыңгайлуу. Бул жанагы больницаларга кирип аткандагы бахиланын дагы болот. Бахилага дагы башка кийип алса дагы болот. Гигиеничный. Чачын бойгондо дагы кийип алганга алышат. Өтө ыңгайлуу экен. Анан мыналар баягы шипчики банканын крышкасын парить эткенде мынтип алганга ыңгайлуу, же пирожки кылганда. Экти кашык менен кармап жүрбөй, вилка менен кармап менен алса болот. Өтө жакшы буюмдар бар экен. Булар бүт эле өзүбүзгө белгилүү. Мына карасаңыз өтө мындай майда нерсеге окшойт, бирок пайдалуу буюмдар, Мунаны кызыктуу болуп атат мага. Бул пельменди түйгөнгө жакшы. Камырды жайып алып, мына жерге коебуз, фаршты ортосуна салып, мындай бассаңыз, астыга түшөт. Ушинтип баса берет. Мынабы мен билишимче мындай элгектер бар, ручной элгек. Чоң элгекти алып жүрбөй, пирог же торт кылганда ушуга эле унду салып, мынтип элгей берет. Кыска, бир аз 1 кило, жарым килоны, Дагы мындай нерсе бар, бул раковинанын чекесиге коюп, мына өзүңүз регулировка кылып чоңойтуп кичинертип алсаңыз, бул раковинаңызга карап, мына жагга тряпка илинет, бул жагга губка салынат. Мынабы? Бул болсо эми Голубцы жасаганы. Жүзүмдүн жалбырагыдан эмне деп коет да? Жергиликтүү тилде кавартак дейт. Ошондой фарш салып туруп, мындай кылса түй берет. Даяр колдо түй, баягы капустаны дагы голубцы кылганга. Вот мына кызыктуу, мынакей жеңелер, эжелер алыңыздар. Мунун эмне экенин сурайлы, айта бериң эби. Бул арыкташ үчүн
Мындай ручкасы бары дагы бар, жогу дагы бар. Үйдө эле физзарядка жасап, грыжасы барларга жакшы. Ушун менен лечение кылса болот да. Арыктаганга көбүнчө ушуну алышат. Бул темирден дагы бар, бул пластмассовый, а бул ручкасы менен 800 сом турат. Эми копол тилде айтканда көрсө курсагы чыгып кеткен жеңелерге, эркектерге, ушундайбы? Арыктаганга өтө пайдасы бар экен, Мынакей бүт организм иштейт экен. Муну не бул муну? Өтө путкабы же кандай? Путка массаж кылат бул. Ваннаңыздын ичинде мынтип жабыштырып коюп, аркасын ышкалаганга баягы видеолору да бар. Кол жетпейт да. Кол жетпеген жерлерге же болсо асты мындай аркасы жабышып калат өзү. Кармап калат. Путка да болот экен ваннага. Ваннага, жабыштырып коюп аркасын жууганга жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, буну дагы өтө сонун буюм экен, мынакей. Отуруп алып, эми Кудай көрсөтпөсүн, эч кимге инсульт болуп калабы, же бир каарылыкка моюн сунган инсандар кыймылдап отурганга вело тренажер экен, мынакей. Бут менен дагы бутту иштеткенге, мынакей, бутту отурган жериңиздерде, дивандарда отуруп алып, бутуңуздарды тренировка кыласыздар, велосипед тепкендей кылып. Мындай тебилиши аз-маз оорураак экен, ошо атайын ушундай кылган. Анан мунабу цифралары бар экен. Колдо отуруп алып, ушуну тренировка кылып отурасыздар. Мына жерде мына буттун астыны, айныкса жана инсульт болгондорго башынан өткөрүп аткандар өтө зор да, мына точный массаж кылат таманды астыны. Туура айтамбы? Мындай кичинеси дагы бар бул жерде. Мынакей азыр жаңысы келиптир, жасап жайлап коеюн деп атат. Жаңылык мынакей жаң келип. Мынасын столго каратып чоңойтуп бийигирээк көтөрүп алса болот. Ушундай кылып иштетсе дагы боло берет. Теберет, мына жеринде канча жолу кылганы жазылып турат. Канча жолу тепкен, Мынаны басып өзү регулировка кылып алат. Өтө сонун буюм экен, караңыздар, реклама. Ким эле азыр велосипед айдайт да. Таксиден үйгө чакырып кетип атабыз да, таксиге отуруп аз басабыз. Муну үйгө алып койсоңуздар, зериккен учурда, чарчаган учурда, иштен келгенден кийин бир 10 мүнөт тээп койсо, Бут ооруган чоңураак эжелерге дагы жакшы. Кан айлануусу өтө сонун болот экен. Отуруп иштеген байкелерге, эжелерге жакшы экен. Мына контордо иштеген, банкта иштеген кыздарга жакшы экен. Бир аз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бизде менталитетибиз ушундай, уят болот деген сөз бар да. Велосипед минип көчөдө жүрсөңүздөр, кой уят болот дейт да. Ушуну үйгө алып коюп, үйдө велосипед тебе бериңиздер. Жакшы буюмдар бар экен. Дагы да жакшыларын тааныштырайлы. Бул болсо мындай 4 столчугу бар. Анан мындай партасы бар. Даяр столдор экен, партасы менен. Бул жана шашликке баргандабы? Пикникке барганда. Өзүңүз менен салып алсаңыз болот, өзү мындай эле болот. Бүктөлөт. Ушунун эле ичиге бардык 4 столу дагы кирип кетет да. Бул эки жагына ачылганда. Сумка болуп калат экен, Сумка болуп калат. Бул жагында ручкасы дагы бар. Мындай да сумка. Урматтуу жаштар, азыркы кезде шашлик жеп келейлик, перевалга барып келейлик, тоого чыгып келейлик деген учур. Алыңыздар ушуну. Мынакей 4 адамга даяр стол экен. 4 стулу, анан бир стол менен, бардык ичиге батып кетет дейсиз. Машинанын аркасыга жөн эле батат экен. Партасы мына жерде жазылып турат. Партасы, мынанын астыда экен. Мына бардыгы ушунун партасы экен. Мына көрүнүп. Ого, чоң болот экен, Тамак аштар баары батат экен. Муналар не бул, обойго окшогон? Булар ыңгайлуу обой. Самоклейш окшойт, жабыштырып койсоңуз болот. Кухняларгабы булар? Кухняга дагы каалаган жериңизге жабыштырсаңыз болот. Мындай түстө дагы бар. 4 түрдүү цветте бар. Дагы бизде мындай келген азыр жаңы. Мурамырго, мурамыр таш. Бул дагы. Булардын баалары кандай? Басы бизде 100 сом эле турат. Квадрат метриби? Штугу 100 сом. Штугу 100 сом. Бул болсо 200 сом. 200дөн. Бул бизде эң жакшы ба. Карасуда дагы 120 сом деп турат. Мынаны көрүп келдим. Үйдүн размериге карап. Бул жанагы мына газ плитанын аркасыга
май чачырабаган май үчүн. чачырабайт. Урматтуу жеңелер, келин кыздар, могу жерде сиздерге арыктатуучу немелер, корсеттер бар экен, а? Мен бир рекламада көрдүм да, жана курсагы чыгып кеткен, асылып калган курсагы кыз бир кичинекей ушундайды кие койду да, жаш кымча бел болуп калды. Ошо барбы, жокпу? Бардыгы эле ошондой тартат ичти. Мынасы үстүн эле, мына ичин эле табыла турган, а булар болсо общий Летуза, кийсе болот кийсе болот. Урматтуу үй бекелери, үй кожойкелери, азыр сиздердин ишиңиздерди ушундай мейман келгенде пычакталып алып, сүйлөшүп отуруп туурап отурабыз го. Баягы бербестен ашып ушпастай болуп. Ошолорду убактыңыздардын экономдош максатта ушундай жакшы турагычтар чыгып кетти. Биздин тилде айтканда мясоробканы колдонулат дек да мурда, ошолорду ордугана неме деп чоппер деп коет да, жаңы аттары. Чоппер. Айтып өтүңүз, жаңы эң акыркы маркаларды. Бул болсо мындай 5 функцияда иштейт. Ичинде запасной бычагы менен бул бар жокту турайт. Этти дагы ушундай эле берсеңиз болот. Фарш кылганда, фарш кылганда. А бул запасной бычагы мынасы мокоп калса, бирок уже мен бир жылдан бери иштетем, мокобой жакшы. Мокоп кыйын го дейм. Анан дагы жакшы жагы бул мынасын иштетпей туруп свет өчүп калса, мындай ручной менен дагы колдо дагы ручной менен эле иштете берсеңиз болот. Коксунасы күйүп калса деген адамдар үчүн дагы, бирок ушунча саттым, эми күйүп кала элек. Күйүп калса дагы ушунус менен иштетсе болот. Ушул акыркы чыккан ушул болду. Дагы бунун мындай темири бар. Темири мына пластмассовый арзаныраак жүрөт. Анан мына стеклосу калың. Ошол жакшынасы канча сом азыр? Жакшынасы 1,5 миң сом. Мен бир кызыктуу суроо берейин. Мынабы интернеттегиге караганда баалар окшошпу? Баалар бизде эми арзаныраак. Кандай десем, например. Интернеттегидей эле дейли, ошондой эле баа. Мен жана айтып өттүм да, AliExpress, Алиден чакырып отуруп ушул жерден алсаңыздар болот да. Сизге жакшы экен мына адамдарга. Мына дагы. Мыналар блендер бул. Блендер. Бар жокту эле азыр сок кылганга жакшы, же өрүк кайнатып аткандар келип алышып атат. Мына жагын сайып туруп эле, биринчи же экинчисин басса эзип алат. Бар жокту кыса болот ушунда. Анан курут кылгандар азырынча көбүнчө алып кетишип атат. Сүзмөнү казанга салып туруп эле ушуну менен курут, өрүк курут жасагандар. А мынасы болсо кофемолка, бизде ушунун дагы иштеткендер көп экен. Аябай жакшы иштейт, иштеши. Мен атайын заказ кылып алдырдым ушундай. Мына миксердин түрлөрү бар, бул жерге экөөсү эле чыккан. Мына Скарлет 550 сомдук, мына 800 сом. Бул жана торт избивание кылган, А дагы мындай соковыжималка бар. А бул соковыжималкабы? Смузи жасаган. Блендер, бул дагы блендер, мынасы менен двоводном. Бул кофемолкасы. Чеснокторду салганда, же ошо бардык эле катык нерселерди майдалайт. А мынасы болсо миксер чашкасы менен. Мыналар камырда кылып берет, ушуга эле салып, мисалы кичине балаңызга тамак пюре кылып берем десеңиз, ушуга эле салып иштетсеңиз болот. Батарейка менен ба? Заряд менен. Мынасы дагы заряд менен. Мындай басса иштейт. Бул жаш балдар өзү дагы алма өрүктөр салып алып, чоңурактар үчүн дагы смузи кылып, мынтип ичип кетсе болот да, жолго алса болот. Бардык эле мындай клубника бар жокто ушинтип салып ичсе болот. А мыналар болсо 3 в 1. Бунун ичинде чоппер дагы бар, миксер дагы бар, блендер дагы бар. Үчөөнү бирге алса жакшы экен, а? 3. Шунун эле дагы башкача түрлөр бар, аны жерде турат, техномир менен. Блендер, миксер, чоппер алып жүрбөй, бирөөнү алса, үчөө жетет экен, а? Кызматын аткарат. Жакшы экен, а? Мыналарыңыз антипригарный неме экен, а? Булар доскасы менен. Мына вангидеги челегиңби? Же башкабы? Ошо бүктөлүп калмай. Бул типти паркеттен келет. Банна. Мындай жаалап. Мынаны мынтип бүктөп койсо дагы болот, бүктөлөт. Бүктөп чеке алып коет? Чеке алып коет, анын ичинде массажга атайын мындай эмес бар. Путуңуздарды ванна кылганга экен, а? Анткени сумка болуп калат. Отура турган? Жолго алып алганы.
мынтип ачып жолдо мисалы чарчап калсаң кадан алсаң болот да. Шунун жакшы экен. Неме алмаз аткан барганда Худду базарчыларга же жолго алыска кетип атканда Да, мындай түрү бар, бул азыр жаңы келди. Бул бардыгында болсо керек го. Мынасы муну ыңгайлуу да наргысы. мынасы кичинерип калат да. Мен дагы өткөндө акама бирди алып бергем. Айтка канча сомдо? 1250 сом бул. А бул 950 сом. Ошолордун жакшы экен го, а? Эже отуруп көрүң да, сизди эм көтөрөт. Канча килограмм болсоңуз эм көтөрөт. 100 кило болсом керек. Көтөрөт мынакей. Мына эжемди бемалал көтөрдү. 80 килодон ашык экен. Андай эмес, азылдаштым. 60 килодон ашык. 60 эмес, 83-84 кило. Ана чын айтты ана. Тура бериңиз энди. Челкеңизге асып көтөрүп кетип калсаңыз эм болот. Жаап калдык сейт. Жакшы экен. Бар эле издеп неме болуп каласың, стол. Мына каттараак кылсаң, кичине кылсаң жакшы болот экен. Анан бүткөндөн кийин кичине сүмке кылып көтөрүп кетип калат Алып экенсиз. аласың шар. Жакшы экен. Жактыбы? Сатып алың эже ошодон. Болуп туруп неме кыламын, аламын. Азыр мен башка нерселерди неме кылып проблеманы башканы коюп турам. Жакшына нерселерди неме Өтө жакшы буюм экен. Силер алып келип атат окшойсуңар дагы. Не сурай? Бул раскладной столик жаш балдарга жакшы. Отуруп алып, мына жагы мына жери ачылат. Ручка карандаштарын салып койсо болот. А мына жагы китеп коюп алса болот. Мына жерге өзүгө стаканга чай куюп, дагы жакшы жери бул мынтип бүктөлөт. Бүктөп туруп чекеге алып койсо болот. Анан мынтип ачып туруп, чоңураак кроватка отурган чоң нелерге дагы алдына тамак бергенге ыңгайлуу. Өтө сонун нерсе экен, жанагы. Расеткалары дагы бар. Башка цветтегилер, Муну жакшы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Мунаны көрсөңүздөр, жанагы кээ бир үй бүлөлөрдө стол алып бербейт да, анан жерге өктөп тапшырма кылышат. Жатып алат да. Көмкөрүсүнөн түшүп алып, ошого өтө сонун экен. Мишайт кылганда мынтип эле чекеге коюп, буттарын кийип коюп коет экенсиздер. Мынакей бир чекеде турат экен. Мынакей, ой кечиресиздер, бүктөп туруп эле мындай чекеге бир коюп коет экенсиздер. Мына чекеде тура берди, эч кимге мишайт кылбайт экен. Эже азыр стол жөнүндө не дедиңиз? Мен сурадыңыз азыр? Столду неберелерим Неме кылып атат? Анандай чекеси сүзүп алат. Мына бүрчөк мындай бой мындай болсо балдарга жакшы экен да. Мындай бүрчөктүү болуп калганда, сиздер столуңуздар, ошого бар деп атат азыр. Ал болсо ошону мыналар Эже сиз издеген буюм ушул. Мунаны да еще мынабы бүрчөктөргө мынандай кылып коюп коесуз мына. Бүрчөктөргө. Муну жаш балдар келип урулса дагы эчтеке болбойт мына. Андан мындай дагы бар. Бул стулдун буттарыга кийгизип койсо, кыймылдатса кыйчылдабайт. Мына неме башын уруп ала турган жерге. Ошон төртөө жерге мындай, ошентип сал. Жармаш кала ошону менен. Жок, ушундай, Чыгарып албайбы? Чыгарып алса өзгө салып алат. Десеңиз бар эме. Клейлеп коет. Ошо клейне кошуп берет. Мына азыркы кезде эже паша чагып атат, баягы чымын паша деп коебуз, чиркей. Төккө сайып койсоңуз, өзү ушул жанат дагы кызыл-тазыл болуп. Чиркейлер ушуга азгырылып келип тырс-тырс деп өлө берет. Кечеси менен жаш балдарды неберелериңизди небереме бир мене чачып коет экен го, тоголок бир нерсени коюп атат. Ол зыян да химиядан көрө. Муну жакшы. Бул канча сомдук нерсе? 700 сом. 700 сом турат. Уну апасын өзүнө айтайын. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге айтайын, ковбойдун шляпасы десем ишенесиздерби? Бул бирок ковбойдун шляпасы эмес. Мынакей диванга мисал кылып көрсөтөйүн. Үйдө машинада айдап кетатканыңыздарда, же болбосо офисте отурган байкелер, эжелер, банкта иштегендер, ар бириңиздер столуңуздарга бирден барып коюп алсаңыздар, белиңиздер талбайт. Себеби дегенде ушул жерде мындай отурганда белди
Раса фигурасыны кармап, талыктырбайт. Грыжа деген нерсени алдын алат. Мен ачык эле айтайын. Ушул нерсе алыс жолго кеткенде машинелердин көбүдө, айрыкса мурдагы машинелерде ушундай нерсе жок. Кошумча алып койсоңуздар, муну массаж кылып кетет экен, быдыр-быдыр болуп турган жери. Мен дагы бирди алайын деп турам, өзүмдүн чакан офисиме, столума коюп алган. Өтө сонун буюм. Аркасын тердетпейт да? Тердетпейт. Мына жерге мынтип коесуздар. Түшүнүктүү болду мына дивандан. Ошондо коюп туруп, аркаңыз тердебейт, белиңиз тердебейт, ошондо радикулит, грыжа деген нерселер болбойт. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Сиздерге интернеттен ушуну кайра-кайра реклама кылып аткан буюм ушул. Иштен барасыздар, көчөдөн келесиздер, чарчап келесиздер, путуңуздар, муундарыңыздар ооруганда муну функцияларды басып туруп, муну жерге путуңуздарды койсоңуздар зырт деп төгүргандай кылып жеңил, бирок массаж кылып берет. Мен алганмын, өтө пайдалуу экен. Өтө сонун. Электрофорез. Мурда аны белдериге же мойнуга койсо. Жана бу кичинеси чыгыптыр, Өзүнүн зарядниги менен. Элдер келип айтып атат да, мен интернеттен 1200 алдым, 200 доставкасыга түштү деп. Бул бизде 600 сом эле турат. 600 сом эле турат. Мынасын зарядтап туруп, мынасы чыгат отдельно. Мына ушуну эле зарядтайт. Зарядтагандан кийин сайып алып туруп эле пленкасын сыйрып иштете берет. Каалаган ооруган жериңизге коюп алсаңыз болот. Бала боюн талган, желкеси ооругандарда, 2 жолу басса иштейт. Басса өчөт. Бул 8 түрдүү массаж кылат. Мына массаж деген башкача. Канча сом? Кичинеси 450 сом. Чоңу болсо 600 сом болуп калды азыр. Жакшы, мына азыр больницага барсаңыздар деле ушул ишти канча пулга аткарат. Мына өзүңүздөргө ыңгайлуу бир жолу сатып аласыздар, өмүр бою колдоносуздар. Массажердин дагы түрлөрү бар. Дельфин. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз рекламаны живойн кылабыз, мынакей. Мунду эженин мойнулары ооруп турат экен, айтып калды. Ушундай. Бул 1-2 деп жеңилирээк коюң. Мынасы массаж дегени башкача түрүгө өттү. Мына жерден көтөрсө болот. 19га чейин көтөрүлөт. Эже сезип атасызбы? Мына бар жок кыймылдатат. Мына колу кыймылдатат го. Мына башкача түрү. Бул башкача массаж. Билдире экен эже? Мынасы бар. Бул дагы башкача массаж кылат. Жагып атабы? Жагып атат. Ушундай 8 түрдүү массаж кылат да. Бул биринчи неме кылган жок. Биринчи жактыбы, значит, мына жагыптыр сизге. Азыр дирилдетип неме кылат. Көтөрөйүнбү дагы же болобу ушул? Болот ушунчалык. 19га чейин көтөрсө болот. Азыр бул жетиде турат. Өзү өчүрөм десем, мынадан өчүрөт. Жок, өзү өчүп калат да, мындай минут, секунд бүткөндө. Өзү жок, өзү мынаны басып өчүрөт. Өзгө жетти, достаточно болгондо өзү өчүрүп коет. Мынтип өчүрөт. Зырт дейт. Мына кадимкидей кыймылдатат. Кан тамырларыңыз. Анан бунун эң жакшы жери, мен колдонгон катары айтайын, кайсы путуңуз ооруса, ошону көрөк тартат экен. Мына оң жагын неме кылат го, оң жак неме болот, мына солдон тизе гана неме болот да. Мына жерде варикоз барбы экөөнүн эле үстүдө. Шейттер неме болуп атат. Мынадан башкача түрлөргө өткөзсөңүз болот. Сезип атасызбы? Төгүрүп атабы? Төгүрүп атат. Мынакей көрдүңүзбү? Мына буттары көтөрүлүп кетти. Булар импульсный деп коет, ошо нерв тамырларга түздөн түз таасир кылат. Оң жагын көп неме кылат. Как раз бизде мына жерде домпогуңузга дагы сатат. Бар, алсаңыз болот. Косточка. Косточканы. Мынакей, кээ путумду ушалап кой, путумду кармап кой, же болбосо жанагыны коюп алып, желкени дукалап кой дегенден кутуласыз да. Өтө сонун жакшы. Бул не экен? Бул путунун мына жеринде эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жакшы жаңылык, мынакей тапочкалар. Үйгө кийгенге тапочка, бирок бул массаж кылып, мына басылат экен. Буттарды өтө сонун массаж кылып берет. Мынакей шагалда басып кетип аткандай болосуз. Массаждын түрлөрү бар экен. Азыркы кезде интернетте реклама кылып аткан киноки, жанагы
бутуңузду астыга жалмаштырып койсоңуздар, бүт организмдеги токсиндерди, уулуу заттарды өзүгө тартып алган. Кичине дебең бизди, көтөрүп урабыз сизди деп жаңы үйрөнүшүктөргө, жаңы эми мектеп окуучуларга ушундай жакшы швейный машина келиптир, чакан. Бул дагы интернетте реклама болуп аткан. Өтө сонун, өтө пайдалуу, жең жакшы машинка келиптир. Мына машинканын баасы канча? Чак машина. 3200. 3200 сом, өтө арзан экен. Алыңыздар ушуну. 12 функция аткарат экен, зигзаг, башка нерселер баардыгын аткарат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жерде чакан вентиляторларды караң. Шамалдаткычтарды, мынакей. Чакан кондиционер. Бул шамал менен дагы болот экен, мына жерде даяр көрүнүп турат. Бул жерге сууду куюп койсоңуздар, увлажнитель, үйдөгү курук азыркы ысык кездеги дым болуп кеткендеги үйүңүздүн ичидеги абаны нымдаштырып берет, салкын болуп калат. Мына дагы өтө портативный, өтө кичинекей экен, мынакей. Бул машиналарга, машинкаларын өзүңүздөр машинаңыздарга коюп алганы. Мына айлансын кара. Өтө сонун айланып берет экен. Сонун өтө жакшы экен. 3 кылды, 3 түрдүү разындай тездикте айланат. Мынакей өчүрүп койдук. Жана көчөдө басып кетип атканыңыздарда, мынакей. Мойнуңуздарга илип аласыздар. Музыкасын да укса болот. Бул жерде зарядкасы бар экен азыр. Мойнуңузга, желкеңизге, мойнуңузга как раз адамдын мойну ошол бардык ыстыкты сезет. Ошон үчүн мойнуларыбыз көп тердейт. Бул жерде ошол мойунду, бетибизди тердетпей басып жүрө турган буюм. Шамал бул дагы. Мунусу болсо портативный ушу колдо. Детский деп коелук, же болсо. Колдо өзүңүздөр шамалдатып жүрүп кете берет экенсиздер. Таштай бербейм. Булар детский. Оюн катары. Мынакей. Жакшы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мен сиздерге мына шарикти тааныштырайын. Мынакей. Топту бул ойноп жүрөбүзбү дешиңиздер мүмкүн да? Жок. Бул жамгыр жааган учурда сумкаларыңызда азыр зонтик көтөрүш модадан чыгып эле калып атат да. Анан зонтикти көтөрүп барып, аны жыйыштырып, машинеге отурушуңуздар керек. Бул мынакей. Сумкаңыздар ичинде топ катары, анан көчөдө кармап жүрсөңүздөр антистресс катары боло берет. Бирок ачып берсеңиздер, мунун ичинен моно нерсе чыгат. Мынакей. Кадимгидей дождевой плащ. Ушундай чоңдукта плащ чыгат бунун ичинен, мынакей. Ушунун ичинен ошол чыгат. Көчөдө басып жүрсөңүздөр, айныкса офисте иштеген эжелер, сиздер ушуну сумкаңыздерге салып алсаңыздар, дамский сумка. Жамгыр жаа берген учурда ошол дресс-кодуңуздар бузулбаш үчүн ушуну чыгарып туруп кийип аласыздар. Офисиңиздерге келип, чечип, кайра эле ушул кичинекей кылып салып алып, компактный кылып. Анан иштей бересиздер. Мынакей эң сонун буюм ушул. Мурда Москвадан алып келгенде мен аны. Ушунун детскийси дагы бар экен, мынакей. Ушул эле нерсени, ушул эле буюмдун мынакей. Детский жаш балдарга. Дагы бир жолу ушун керек экен, эме болсо. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул интернет магазини бүтүндөй дүйнөгө саякат кылгандай эле болдук. Интернет айдыңында мындай нерселер көп. Ушул магазинди жетектеген эжебизге чоң рахмат. Сиздердин убактыңыздарды үнөмдөп, ушул буюмду кадам жайга алып келип коюптур. Мен эми жыйынтыктайын. Муну айта берсек бүтпөчүдөй. 2-3 серия болот окшойт. Кийинки видеолорубузду дагы байкаштырып, караштырып туруңуздар. Жанагы биз азыр 100дөн 10-уну гана айттык окшойт. Калган 90-ы турат. Биз дагы кайрылабыз бул магазинге. Саламатта болуңуздар. Телефон номер, экранда чыгып турган телефон номерлерге
Instagram баракчаларга карап, байкаштырып келип, чалып алып кетсеңиздер болот. Кадамжай шаарынын так ортосуна жайганышкан, Телекомдун арт жагы, же болбосо РСК банктын жаны жанаша жайгашкан Жаштык кино театрынын туушунда Айша Миң түркүн дүйнө, тысячи мелочей деп жазып койгон. Барыңыздарды чакырып калабыз.